Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ушул. Мисалы үчүн Орусия бизди качан сыйлайт? Ушундай суроо болуп калды да. Азыр такыр сыйлабай жатат. Азыр жаңылыктар көбөйүп атат, видеолор көбөйүп атат. Кайра эле ар кайсы шаарларда ошо мигрант деп эсептелинген кыргыз жарандарын, башка Борбор Азиянын жарандарын ушинтип мазактап эле, сабап эле, депортацияга жиберип эле ушундай кылып атышат. Баягы бодрость мончосунда дагы билинди. 24 кармалган кыргыз ушул жаранынан, кыргыздардан мындай айтканда 20сы Орусиянын жарандыгы бар экен. Орусиянын кишилери экен да ушундай айтканда. 4-өө эле ушул депортацияга дуушар болду. Баягы Кыргызстандан келген, кыргыз паспорту менен жүргөн кишилер экен да. Ушул аябай мындай кейтет кээ бир учурда. Бирок мамлекетибиз анчалык чоң эмес да. Мисалы үчүн биз деген ушул 7 миллион калкпыз. Бизде 300 миллион калк жок, 100 миллион, 200 миллиондой калк жок, 1,5 миллиардтай калк жок. Ошон үчүн биз деген кандайдыр бир экономикабыз да кичине мындай орторок. Анан албетте жаңы эле бутка туруп келатабыз. Анан биз эч кандай мындай каяша айтканга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Ошон үчүн мындай математикалык илимди туу кылып туруп, ошо мен деген кыргыздар качан 140 миллион болот? Жана Орусиянын саны эмне болуп атат? Азыр таза ушул бизди мисалы үчүн тараткан кишилердин көбү өкүлчүлүктөр ошо Орусиянын көчкүлчүлүктөрү болгон да. Ушул этноска косулуп атат да. Бул жерден баягы эч кандай баягы нация ортосундагы менде мындай эч кандай ниет жок. Дисклеймер айтып кетейин. Бул эң биринчи расмий эле биздин эле маалыматтар да. Бүт дүйнө жүзүнө тарап кеткен маалыматтар. Расмий ушу массалык маалымат каражаттары менен коштолгон. Ошон үчүн бул жерден карайлы да. Ушул темага өтөрдүн астында демографиялык мындай илимий, математикалык темага өтөрдүн астында кыргыздар качан көбөйөт, эмне болот, качан болот? Ага чейин бир ушул негизи кескин жаңылыктарды карап кетели. Жакшы бир жаңылыктар болуп атат. Биринчиден ошо Түркиядагы туугандар эмне болуп атасыңар? Амансыңар жазып койгула комментарийлерде. Ошо 4 саат, 6 сааттын ичинде Стамбулда кече күнү мен жаңылыкты 4 саат өткөндө көрдүм. Ошо 55 жер титирөө болуптур. Анын арасынан 6,5 балдык бир жер титирөө болуптур. Аман эсенсиңерби, жазып койгула да комментарийге. Кичине ушундай мындай кооптонуулар бар да. Анан Кыргыз мамлекетинде 9-майды майрамда гана атышат, биздин мамлекетте парад кылган атышат. Мындай биздин өзүбүздүн дагы аскер майрамыбыз бар, унутпагыла. Бул деген 29-майда, майдын 29-унда Кыргыз Республикасынын аскер күчтөрүнүн ошо майрам күнү. Ошону белгилегенди көңүлү да. Ошону 23-февралдын ордуна анан көрө 29-майды белгилесе жакшы болот эле да биздин мамлекеттен. Биз кыргыз мамлекетинде жашап жатабыз. Анан ошо бизде Тор МК2лер пайда болуптур. С-300 деген ошол баягы ПВО системалар пайда болуптур да. Ушул нерсе жакшы. Печора 2БМ модернизацияланган байкалып жатат азыр ушул даярдыкта. Ушундай нерселер бизде пайда болуп атат. Бул аябай жакшы жаңылыктар. Анан кошумча дагы дрондорду чыгарган көп ишканалар болгон. Мен ошол кеп нерсени айтууга мүмкүн эмес болгон. Анткени көмүскөдө кармалыш керек ушундай нерселер, маанилүү нерселер. Бул деген мамлекеттик сыр болгондуктан ага мындай баарын айтып бере албайм да. Бирок расмий ошол армия чыгарган маалыматты чыгарсам болот да. Ошол Кыргыз куралдуу күчтөр деген канал бар бизге. Ал каналга жазылгыла сөзсүз. Ал каналда ушундай жаңылыктарды көрсөтүп атат. Негизи ошо өзүбүздө чыккан дрондор акырындан көбөйүп атат. Ушундай стабилизаторлорду 3D принтер менен чыгарып атышат акырындап биздин балдар. Албетте корпустарды да чыгарып атышат ошол жардыргыч заттарга. Ушундай дрондорду FPV дрон Украинада колдонулуп аткандай. Украинадагы дрондор дубалы деген долбоордукундай. Ушундай бизде да чыгып атышат, ушундай дрондор жасап атышат. Акырындап үйрөнүп атышат. Ошо жасаганды колдонгонду. Жана ошо мисалы үчүн мина ташыган дистанциялык ошо 10 километрге чейин жүргөн дрондор чыгып атат акырындан. Азыр армиянын ошо куралдуу күчтөрүнүн ар бир аскер частына жетиштүү түрдө жеткирилди деп айтууга эрте. Бирок акырындан чыгып атат да, көч бара түзөлөт болуп, акырындап
ошондой нерселер иштелип чыгып мындай каралып, сыналып, мындай ага көнүп баратат да биздин армия. Ошондой дрондордун ар кандай кармагычтары мина ташыган дрондор жасалып атат. Ошол мина машинеге сыяктуу, кичинекей арабачага сыяктуу окшош ушундай мина ташып, 50 килограммдык минаны танктын астына ташуучу дрондор. Пулемет дрондор, граната ыргытуучу дрондор. Ошол мисалы үчүн Түркиядан да келген ушундай үлгүлөр бар да. Ошол мисалы үчүн Түркиядан келген бир робот пулемет менен атат. Мынакей мина менен баягы 10 километрге чейин, 2 километрге чейин барып туруп, танктын астына минаны коюп келе турчу робот, ушундай жардыргыч, жанкечти. Жана ушундай өзүбүздүн баягы Израилдикин Питбулга окшогон акырындап пулеметтук платформалуу роботтор чыгып атат. Булар деген пулеметту 2-3 километрге чейин жеткирип, алып барып алдыга аскерге, анан атайын ошо азырынча бизде чыккан роботтор баары аскерлер менен колдонулат да, аскерлер менен башкарылат. Ошол пулеметту анан алыстан атса болот да. Өзү жоокер окопто отурабы же болбосо бункерде отурабы Бишкекте, чек арада жүрөбү ушул робот, ошол робот ушундай кызмат кыла алат да. Бирок негизи мындай жасалма интеллект менен коштоочу роботтор жасасак андан да сонун болот эле. Ага кичине азыр жолдобуз деп ойлойм. Анан акырындап ошо Кыргыз мамлекетинде дагы ГКМБ даярдалып баштады. Кызматкерлер мурун ФСБ академиясына барып даярдалчу. Мен да өзүм бир сырымды ачып коеюн. Мен деген ушул 2000-жылы ФСБ академиясына тапшырууга каралгам. Атайын биздин баягы мамлекетибиздин кызматтары ошо 25 жыл өтүп кетти, айтса болот го дейм. Мен деген мектепте аябай алтын медаль менен бүткөм. Аябай мыкты бүткөм. Анан ошо кызыл аттестат берген мага. Ошондон кийин мен атайын ошо баягы кызматка барасың, академия ФСБга окуйсуң деп ошо атайын кишилер мен билбеген келип даярдап, экзамендерди бердирип, тесттерди өткөздүрүп, анан аябай дайындашкан да. Мен жакшылап дайындап туруп, Бишкектен экзамендерди тапшырып, Москвага кетчү болгом. Бирок ошол маалда бирдемке болуп кетти да, ичим башыма мындай бир кызыктай өзүм сезип калдым кичине. Анан албетте баш тарттым. Ошо акыркы экзамендеринен барбай койдум да ФСБ академиясына. Анан кийин ошо Москвада жүргөндө, башка окууну окугам, бизнес окууну окуганда ФСБ академиясына кайра баргам. Анан аяктагы балдар менен жолуккам, карагам, кичине ичимен кейип койгом да. Кыргызстандан эле үйрөтпөйлү өзүбүздүн келечектеги баягы Штази же Моссад кызматкерлерин деп коем да. Кыргызча Моссад, кыргызча Штази деген, кыргызча Ми-6 Кыргызстандан эле даярдалыш керек деген ой болгон да менде. Ошол нерсе ишке ашты. Бул нерсеге чоң алкыш да ошо биздин бийликтегилерге. Анан дагы ушул бүт дүйнө жүзү боюнча айтылып атат, ушул кыргыздарды сабап атышат, кыргыздар жөпөрүп атат деп интернеттин баары жайнап кетти. Жарымы украин пропагандисттердин маалыматтары. Ошол баягы алар менен кыргыз менен орусту чабыштыргысы келет. Албетте алар согушуп атышат, алар түшүнсө болот. Бир четинен карасаң, баягы ошо Орусия империясына каршы чыккан ошо этникалык республикалардын өкүлдөрү да, оппозициялар баары Орусиядан качып кеткен. Ошолор дагы көп ушундай видеолор жасашты. Биздин мамлекет бошонот орустардан, биздин республикаларыбыз эгемендүү болот деген, ушуна кыргыздар ушинтип атышат деген роликтер жайнап кетти да, бүт ушул YouTube'дун ичинде толтура. Бекерден Орусияда YouTube'га тыюу салбаса керек да. Анан Кыргызстанда дагы бир жаңылык чыкты. Кыргызстан тараптан дагы бир жооп болду да. Мисалы үчүн ошо Орус үйү деген бар бизде. Орус кызматташтык деген уюм бар бизде. Ал уюм күчтүү Кыргызстанда, Украинадагыдай эле баягы За житие деген партия болсо, Медведчук болсо, бизде ушул Орус үйү аябай иштейт, кескин, аябай көп долбоорлорду өткөргөн. Балдарды окутат, кыргыз мисалы үчүн мектептерин Орусияда жасалган окутуу китептерин тараткан, ушундай көп нерсе жасайт да. Анан негизи ошо баягы Орусиянын НПОсу деп эсептесе болот да Кыргызстанда. Анан ошонун жетекчисин кармап алышыптыр. Баары казактар жазып атат, кыргыздар алкыш деп. Силер деген ошо баягы кыргыз жарандарды фронтко алып кеткен уюмду токтоттуңар деп. Биздин мыйзам боюнча баягы кылмыш кодекси боюнча ушул нерсе кылмыш деп эсептелет. Жана негизи баягы Орусияга урмат менен жакшы мындай карым катнаштар болуп атканда,
албетте баягы мончого возрастка чейин биздин мамлекетибиз кызматташтыкка барып ошо тийген эмес да буларда. Азыр возрасттан кийин болуп атабы же кайсы башка бир себептер менен болуп атат билбейм, айтпайм, айта албайм. Бирок ушундай болуп атат да. Анан ошо казактар жазып атат, кыргыздар алкыш силерге деп. Анан негизи башкы темага өтөлү. Башкы темага өтсөк, ажыл Орусиянын калкы азаюуда, демографиялык кандайдыр бир азаюулар болуп жатат да Орусияда. Мисалы үчүн 20-жылы 0,35% азайды. Бул деген 510 миң адамга тете. 2021-жылы ошо 0,47% азайды. 693 адам минус болду. 22-жылы минус 38 адамга азайды Орусиянын калкы. Бул деген 555 миң киши. Ошо бул Орусиянын Росстаттын маалыматтары да, Орусиянын статистикалык ошо уюмунун маалыматы. 2023-жылы минус 20% болду. Бул 296 миң киши жок болду Орусияда. 24-жылы минус 0,08 киши мындай кетти, жок болуп кетти өлкөдө. Калкынын саны азайды да. Ошондо санаганда 175 киши жок болуп кетти да Орусияда. Башкы факторлор эмне дегенде, бул деген жаштар экиден эле бала төрөп атышат. Көп жаштар үй бүлө курганга шашпай жатышат. Бирден бала төрөп атышат, же болбосо такыр баш кошпой коюп атышат да, же болбосо такыр бала төрөбөй коюп атышат. Жаш акылдуу балдар ошо Кыргызстанга, башка өлкөлөргө көчүп кетти. Миграция кылат. 1 миллиондон 3 миллионго чейин качып кетти Орусиядан. Ошол согуштан жаш балдар качып, ошол согушка катышпайбыз дегендер да. Ошо төрөттөн ашып атат бул өлүм. Эң негизги себеп Орусияда. Орусияда мындай айтканда, баягы балдардын төрөлүүлөрү ошо өлгөн кишилерге караганда азыраак болуп атат. Негизи калк өзүнүн тең салмакта кармаш үчүн 2,4 бала, 2,6 баланы төрөш керек да. Бул деген 3 баланы төрөш керек да бир үй бүлө. Ошондо калк 0 баягы 0 туруп турат. Өзүнүн санын тең салмакта кармап турат. Антпесе болбойт да такыр. Эгерде мисалы үчүн биз мындай толук Россия калкы качан жоголот деген суроону өзүбүзгө берсек, статистикалык методдор бар, формула бар. Азыр мындай орточо, арифметикалык орточо сандалганда 0,3% азайып атат Орусиянын калкы. 146 миллион киши деп эсептелинет бүгүнкү күнү. 146 миллион киши 6260 жылдын ичинде бир адамдан аз болуп калат да. Бул формула келтирилген, ушул көрүп атасыздар экранда. Бул теориялык эсеп, өзгөрүүлөр эске алынбайт. Мисалы үчүн массалык миграция эске алынбайт. Мисалы үчүн балаларды эртең ошол аялдык капитал, энелик капитал иштеп баштаса, жана аялдар 4-төн 5тен бала төрөй баштаса, ошону өзгөртүүнү эске алган жокпуз. Бул деген таза эле азыркы болуп жаткан жагдай, трендти алып атабыз да. Ошондой нерсе. Неге ошентип атат Орусиянын калкы? Бул деген баягы менин эксперимент 25 деген видеомду көрүп койгула. Ошол жерде келтирем, эгерде баягы унутпасам. Ошол же болбосо YouTube'дан издесеңер эле Искендер Шашаев эксперимент 25 деп. Ошондо табасыңар. Ошол 25-чи эксперимент сыяктуу эле кичине калктын экономикалык абалы жакшырганда эле, бирок баягы укуктук маселелер же башка кандай маселелер болсо, система жабык болсо, ошондо ошол системада ошол Орусияда болуп аткандай процесстер болот да. Анан этникалык орустарды санасак, Орусияда канча бар этникалык орус? Негизи 118 миллион деп берет ошол Орусиянын статистикалык комитеттеринин маалыматтары. Бул деген Орусиянын 80%, 80,9% эле орустар экен да. Орус этнос экен. Башка этностор Орусияда ошол 26 миллион кишини түзөт экен да. Ошон үчүн эң көп сандагы адамдар орустар экен да, орус этнос экен Орусияда. Азайышы 0,4-0,6 жыл сайын дейт. Бул деген мындай пайыздык менен сан менен алганда, мисалы үчүн 23-жылы минус 0,41% болду да. Бул деген Орусиядагы эң жогорку көрсөткүч. Мисалы үчүн Кавказ элдери, татарлар, ушул буряттар негизи жакшы эле көбөйөт да, 4-5тен бала төрөшөт. Бирок жалпысынан алганда азыркы акыркы жылдары дагы ушул бурят, якутиялар тез азая баштады да. Ошо бул деген орточо алганда Орусиянын калкын алсак өзүн
400-500 миң киши жыл сайын азаят экен да, ошондой сан азаят. Буга себеп миграция төмөн төрөт, аз балдар төрөт атышат, же өлүмдөр да, мына табигый өлүмдөр, пенсионерлер. Жоголуу убактысы негизи ошол так орус калкы качан нөлгө барып калат. Бул деген 3700 жылдын ичинде да. Азыр болсо баары бир калктын саны ушундай бар да. Бул деген азыркы демографиялык көрсөткүчтөр менен ушундай болуп атат да, баягы өлүм менен төрөттүн ортосундагы сан. Кыргыздардын табигый өсүшү кандай болуп жатат да? Кыргыздар өсүп атат. Борбор Азия мамлекеттеринде кыргыздардын өсүү ылдамдыгы эң аз болуп атат да. Мисалы үчүн бизде бир үй бүлөгө 3 баладан келет экен да. Негизи кошуналарда үй бүлөсүнө 4 баладан 5 баладан келип атат да. Бизден аз Казакстан эле. Казакстандан ошол эгерде баягы түштүк тарапты алсак, Борбор Азиянын эң аз биздики. Анткени Тажикстан менен Өзбекстандыкы тез көбөйүп атат эле. Түркмөнстанда дагы. Бизде ошол азайып атат да. Кыргыздардын саны ошол этникалык кыргыз деп эсептелинген. Кыргызстанда алакандай эле 5,2 миллион экен да. 73 же 74% статистикалык маалыматтар боюнча да, жалпы статистикалык маалыматтар боюнча. Бул деген калган мындай саны, калган 1,5 миллион, 2 миллион калк, бул деген тазасынан алганда ар кайсы улутта турган элдер да бизде. Орустар да бар, өзбөктөр да бар, эң көп калк өзбек деп эсептелет. Андан кийин орустар, андан кийин баягы дунган, баягы чет элден келген баягы жарандар, Индия, Пакистан, Кытай жана башка ошолор да. Төрөт дейт, төрөт Кыргызстанда орточо алганда ар бир 1000 кишиге 22-24 өспүрүм наристе төрөлөт, мындай ымыркай. Өлүм болсо ар бир 1000 кишиден жыл сайын 6 киши өлөт экен да, 1000 кишинин ичинен 6 киши өлөт. Ошон үчүн биздики кичине саныбыз, өсүү саныбыз жогорураак да. Миграция аябай катуу залакат тийгизет ар бир жылдык көрсөткүчкө. Бизде ошо 27 миң кишидей чыгып кетет да өлкөдөн жыл сайын миграцияга. Чыгып кээ бир учурда кирип келет кайра, бирок көп жылдары такыр чыгып кетет, анан эсепке түшпөй калат да статистикалык. Албетте биздин статистикалык комитетибиз санариптештирилсе жана тездетилсе, жакшылап өнүксө, маалыматтар дагы бир кескин сапаттуу болот го деп ойлойм. Кыргыздар качан 140 миллион деген санга жетет да, Орусия менен мисалы үчүн атаандашка. Бул деген негизи эгерде ойлосоңор, кыргыз жергесине ушунча эл батпайт деп. Бул ката да, кыргыз жергесине ушунча эл батат. Мисалы үчүн ошол эле Жапонияны алсак, Жапония Орусиядан бир канча кичине, бирок анын ичинде Орусиядагыдай эле калктын саны керек болсо ашып кетет да. Ошондой негизи кичинекей аралга батып атышат элдер. Биз деле ушул кичинекей алакандай жерибизге 4% эле мындай өрөөндөр, калган баары тоолуу аймак, тоону өзүштүрсөк 140 миллион киши батат Кыргызстанга. Батырсак, бул жерден 1,7% өсүш менен 195 жылда ошондой өсөт. Эгерде мындай алсак, 195 жылда же 200 жылдын ичинде кыргыздын саны Орусиянын азыркы санына мындай тең болот да. 140 миллион киши төрөйбүз. 200 эле жыл керек да. Негизи орточо алганда баягы математикалык орто сандарды эсептесек да, формулага салып 185 же 208 жыл керек экен да, ушундай орточо алганда. Формуланы көрүп атасыңар. Ушул формуланы эсептесек ушундай болот. Миграция убакытты узартат албетте. Миграция болбой берсе, Кыргызстандан кыргыздар чыгып кете берсе, албетте сан тез көбөйбөйт да. Бул ушундай кичине кыргыз элинин санынын көбөйүшүнө чоң мындай маселе экен да, элдин сыртка чыгып кетүүсү. Кыргыздар менен орустардын саны качан тең болот? Санап көрдүм ушу 143 жылдан кийин. Бул деген 2167 жылы кыргыздар 0,05% ылдамдыгы менен ошо орустар -0,5% менен, кыргыздар плюс 1,7% менен акырындап орустардын саны 58 миллионго жетет, кыргыздардын саны 58 миллионго өсөт да. Ушинтип бүгүн 2025 жыл болсо, ошо 143 жылдан кийин биздин саныбыз 50 миллионго жетет. Орустун саны 50 миллионго
азаят да. Ушундай тенденция көрүнүп атат. Эгерде башка факторлорду, башка нерселерди эсепке албаганда да, ошондо теңдешүү чекти 58 миллион. Диапазон ошол 137-149 жыл, мындай орточо сандарды алганда. Ошондо кыргызга урмат болуп калат окшойт да Орусияда. Орустардыкы кичине урматтап, чай ичип, бири бирибизди сабабай, ынтымакта жашап калат окшойбуз ушул эки мамлекет. Биздин коноктор Орусияда жакшы кабыл алынып калат. Орустарды биздин мамлекетте биз ансыз деле жакшы кабыл алабыз да, чын жүрөгүбүз менен. Жанакындай ишти кылбаса эле. Албетте ушул негизги жыйынтыктарды алсак, ушул орустардын ушул азаюусу 0,4-0,6% жыл сайын калкынын, кыргыздардын көбөйүүсү 1,6, 1,8% жыл сайын. Теңдешүүсү 143 жылда 58 миллион кыргыз өсөт, орус азайат. 140 миллион кыргыз 200 жылдан кийин пайда болот, 195 жылдан кийин. Бирок ага шарт керек да. Кандай ага шарт керек? Биринчиден үй бүлөлөр бекем болуш керек да. Ажырашуулар аз болуш керек. Жакшылап тандаш керек аялды. Анан үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга коюш керек. Азыр жаш балдар ушул батыштын идеологиясына батып кетип, баягы орус чалыш болуп, же болбосо баягы Америка чалыш болуп, же Кытай чалыш, Корей чалыш болуп, үй бүлөгө көп баланы төрөгөнгө качышат да. Коркушат. Чынын айтайын, баланы өстүрүш оңой эмес. Мен 3 баланын атасымын. Баланы өстүрсөң күнү уктабайсың, көп иштейсиң, акча суудай чачылат да. Бирок экономикалык абалды жакшыртыш керек, бизнес жасаш керек, акча табыш керек, балдарды кандай болсо да өстүрүш керек. Кыргызда дагы сөз бар да, ар бир бала өзүнүн берекесин кошо алып келет деген. Ал да чындыгы бар да, ошонун чындыгы бар. Ошон үчүн баланы коркпой төрөш керек. Жок дегенде ар бир кыргыз 3 бала төрөш керек, бирок мындай сандарды ашыш үчүн 5 баладан төрөш керек да, ар бир кыргыз үй бүлө. Үй бүлө бекем болуш керек. Аял эркек урушканды билиш керек да. Урушкандан кийин баягы мелдешкенди үйрөнүш керек да. Өз бири-биринин маселелерин түз-түз сүйлөшүп, тез-тез чечкенге үйрөнүш керек да. Албетте баягы эгерде аман эсен болсо, аман соо болсо экөө тең, аялы кандайдыр бир өзүнүн эркегинин, эринин күчүн, мүмкүнчүлүгүн санай алат жана ага дем берип, ушуна кандайдыр бир канат берип, ушундай алдыга жылдыра алат да. Эркек болсо аман соо болсо да, аялын аяп, мындай тиешелүү аракеттерди жасап, үй бүлөнү бекемдегенге, акчаны тапканга, ошол үй бүлөгө ополтоо болуп берет да. Ошондой нерселерди үйрөнүш керек, ошондо улантыш керек. Ата бабаларыбыздын кээ бир салттарын, жакшы салттарын үй бүлө сактоо боюнча келечекке улантышыбыз керек да. Ошондо ушундай саныбыз өсөт. Ошол 200 жылдын ичинде 140 миллион болобуз, Кудай буйруса да. Эгерде туура иш аракеттерди алып барсак, байысак, ачка үй бүлөлөрдү калтырбасак, миграцияга баарыбыз качып кетпесек, жана өлкөдү өнүктүрсөк да, дүйнө менен иштеп өнүктүрсөк. Чектөөлөр албетте бар, ушул менен саноолордо алдын ала айтып коеюн. Этностук маалыматтар, төрөт миграция, геосаясат баары эске алынган жок да бул эсептөөлөрдө. Эмнени дагы айткым келет да, ошо мисалы үчүн биздин кыргыздар жөнөкөй кара жумуш жасабай, туалеттерди жуубай, башка Орусиянын мас көөлөрдү, же болбосо баягы мындай мамлекеттик деңгээлде миграция деген жакшы, келгиле жарандарыбызды чет элге сатабыз деп сатпай, баягы аларды башка өлкөлөргө арзан эмгегин өткөрбөй, биринчиден балдарга өзүбүз дагы уулууларды, кичүүлөрдү жакшы сабат алыш керек да, финансылык сабат алыш керек, илимий сабат алыш керек. Ал сабатты бекемдеп, ушу жогорку технологиялык экономикага өтүшүбүз керек. Керек болсо, мынакей мен ушул каналды кылдым, бул интеллектуалдык бизнес деп эсептелинет да. Ошо 100 миңден 200 миңден ашканда бул канал кичине өзүн актай баштайт да, бүт кетирген эмгегин актай баштайт. Ар бир кыргыз керек болсо ар кайсы тилде ошондой канал ачып туруп иштеш керек да, контент сатыш керек. Башка дагы кыргыз ушул жасалма акылды өздөштүрүп, жасалма акылдын жардамы менен өндүрүштөрдү уюштуруш керек да. Кара жумушка кыргыз жаранын өзүнүн баягы боордош жаранын иштеттирбей,
тууганын иштеттирбей ушундай автоматташтырылган системаларды, роботторду иштетиш керек да. Иштетип туруп Кытайдын мисалы үчүн бүгүнкү роботторун алып, алардан Кытайдан үйрөнүп товарларды жасап, товарды иттей бекер кылыш керек да. Бекер кылса дүйнө жүзүнө тарап кетет, тез тарап кетет товар. Аябай Кытайлар так ошондой кылып атат. Аябай арзан кылса, $1 да арзан кылса кыргыз өзүнүн товарын, бирок баягы математикасын туура санап чыкса, дүйнө жүзүнө жаадырып салса ушул товарды, анда Кыргызстанга аябай чоң акча келет да. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү аябай өзгөрөт. Сайттарды да жасаш керек, контентти жасаш керек, фильмдерди тартыш керек. Голливуд сымал миллиондогон бюджет менен фильмдер тартып, миллиарддаган ушундай билеттерин сатып, стриминг ушундай платформалар аркылуу, YouTube сыяктуу баягы ошо Netflix сыяктуу жана башка ушундай Amazon TV сыяктуу, Apple TV сыяктуу ошо платформалардан сатып, же ошондой платформаларды түзүп, аяктан кинолорду ар кайсы тилдерде которуп сатып, акчаны алып келиш керек да өлкөгө. Анан мисалы үчүн ушул жогорку технологияларды өздөштүрүп, аскердик техниканы, керек болсо курал сатыш керек кээде дүйнө жүзү согушса. Куралдан коргонуу нерселерди да сатыш керек. Тамак ашты өстүрүүнү өздөштүрүш керек, органикалык да, эң таза тамак аштарды өстүрүш керек. Жана ошону аябай көп көлөмдө өстүрүп, көп көлөмдө баягы аквапоника деген бар, гидропоника деген бар. Ушул мисалы үчүн аэропоника деген бар, мисалы үчүн аквагидропоника деген бар да. Бир эле баягы сууга тамак ашты өстүрөт, астына балыкты өстүрөт, үстүнө кушту өстүрөт, ушуну бүт экосистеманы түзүп, керек болсо ошондой бир контейнер ичине баарын өстүрүп, ал контейнерди керек болсо космоска чейин алып барып, ракетанын ичине тыгып койсо, космоска барып эле өстүрө берет да. Ошондой жакшы органикалык тамакты өстүрө берет. Ошондой нерселерди ойлоп таап, өздөштүрүп жасаш керек да. Ошондой нерселер жасасак, кийин дересинде иштетиш керек. Азыр Кытай дүйнө жүзүнүн баарын баягы кысты да. Кытай кыпчып салды дүйнө жүзүнүн баарын, бүт ушул баягы системаларды, бүт баягы кымбат аябай сейрек кездешүүчү металлдардын баарын сатууларын токтотту да. Ошонун аркасы менен эми ошол сатуулардын аркасы менен токтосо, бүт дүйнө жүзүнүн авиа, автомобиль куруучу заводдордун баары токтомой болду да. Кытай ага азыр барбай жатат, бирок ал жөнүндө жарыяла кылды да, бара алабыз деп айтты да. Эгерде Кытайга барса, Кытай эле жалгыз машинелерди жасап калат, самолетторду, учактарды, спутниктерди, ракеталарды. Калган дүйнө жүзүндө ал чыгарылган көлөм өтө чектүү болот да. Анда Кытай анык дүйнөнү багындырып алат да. Кыргызстанда болсо ошо сейрек кездешүүчү металлда бар, кескин түрдө бар да. Дүйнөнүн бир 5-6% жабууга жетет. Ошондой иштешибиз керек. Бирок сейрек кездешүүчү металлдарды Кытайга сатсалбай же башка өлкөгө сатсалбай, кайра иштетип, тазалатып, өзүбүз жогорку технологиядагы өндүрүштү өздөштүрүшүбүз керек да. Ошондо толук өзүнүн пайдасын табабыз да. Ошо мамлекетибиз жаман байып кетет. Аябай баягы чириген бай болуп калабыз да. Ошол чириген бай болбой дагы укмуш шаарларды салып, укмуш инфраструктура салып, дагы балдардын санын көбөйтүш керек да. Ошол ал үчүн ишкерчиликти жасаганды үйрөнүш керек, ал үчүн жогорку технологияда билимдерди өздөштүрүш керек. Ушул QR код аркылуу албетте базалык түрдө эң баштапкы, алгачкы бизнес пландоо маселелерин үйрөнсө болот да. Ушул QR код менен каналды колдоп койсоңуздар болот. Колдоолор келип атат. Колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир сыйра мотивация берип атасыңар да, чындап мындай күчтен берип атасыздар. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийиңер жазгыла, ой пикирлериңерди жазгыла. Баягы аскердик күчүбүз болбосо, чоң мамлекет болсок, математика, демография илиминин формулаларын санап, азыр өзүбүздү тынчыта берели дагы, чоң кенен келечекке даярдана берели да. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.